Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 26 апрель 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге Ош шаарынын центринде жайгашкан жаңы домдун 10 кабатынан сатыла турган 2 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Срочно сатка чыгып аткан учуру, техпаспорту бар, планировкасы сквозной, эки тараптан күн тийип шамал жүгүрүп турат. Менимче бул квартира көпчүлүгүңүздарга эле жакса керек. Баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Жүрүңүздөр, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Анан келип сатылуучу квартира тууралуу кеңири шашылбай маалымат берейин. Техпаспорту бар туугандар. Кыжыгат болбоңуздар. Коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, свет, газ, отопление бардыгы киргизилген. Отоплениясы өтө мощный иштейт бул домдо. Анан туугандар, нак акчага сатылат экен. Жумуштарына байланыштуу ээси Жалал Абадка көчүп кетиптир. Анан мына бош турган квартирасын сатып, ошол жактан квартира алат экен. Сөздүн ачыгы ушундай туугандар. Мен билесиздер, болгондо сиздерге айтып берем, бул жактагы ээсинен сурапчы. Дареги, мен турган жер туугандар Келечек, Алайская 35 адресинде жайгашкан. Мына ушул жаңы сары домдун алдында турам. Бул Д блогу туугандар, предпоследний блогу болуп калат. Ал жакта дагы бир блогу бар. Ушул Д блоктун алдына келип, акыркы подъездине кирип, 10 кабатына чыксаңыздар, сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Анан мына домдун алдын көрүп атасыздар, кеңири. Бул жакта подземный паркинг дагы бар. Кааласаңыздар, ал жакта охрана дагы, ворота дагы бар. Ушул тараптан кирип келе бересиздер. Жакшы. Квартира көпчүлүгүңүздарга эле жакса керек. Акыркы подъездге кирип, 10 кабатка чыгасыздар. Келүү жолун түшүндүргөнчү квартиранын алдына дагы келдим. Мен айткан подъездге кирип, сиздер 10 кабатка чыгасыздар. Эшикти ачып кирип келе бересиздер. 2 бөлмөлүү квартира, аянты 75 квадрат метр. Квартирадан эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардыгы калат туугандар. Эч нерсе алып кетпейбиз деди. Мына радиаторлор, бул жакта болсо мына шкафчиктер жасалган. Мен сол тараптан баштап берейин. Планировка сквозной. Аянты 75. Мына газ, холодильник бардыгы калат. Эч нерсе алып кетпейбиз. Ошону жакшылап айтып түшүндүрүп кой деп ээси суранды туугандар. Так, ушундай. Отоплениясы чын туугандар, өтө сонун иштейт. Бул домдо жашап көргөндөр билет. Айнек терезелери темир тосмо менен ачсаңыздар, бул тараптан ошо домдун алды көрүнүп калат экен. Жүрүңүздөр, зерикпей эле көргөзүп коюн. Мындай темир тосмосу менен безопасный, жаш балдар түшүп кетпесин деп ишенич жок. Так, мына Сулайман тоо туугандар. Азыр саат 2 болду. Мына квартирага уже күн секен тийип баштап аткан учуру. После обеда күн тиеткен, кечке чейинче. Так, эмне маалымат берейин? Жакшы, освещениялары жакшы, киргенде жарык болуп турат. Бул жагы экинчи бөлмөсү туугандар. Мына караңыздар. Шкаф, мына детский манеж, взрослый спальный, мына караңыздар, өтө сонун. Эми макташтын кереги жок. Жаңы домдорду мактап кереги жок. Бардыгы сонун. Так, бул жактан кандай кылайлы, ачып көргөзүп коеюнбу? Мына. Домдун алды тарабы көрүнөт. Рамазан дом көрүнүп турат, Келечек базары, Корона, Сере бардыгы ушул жерден көрүнүп турат туугандар. Жакшы да, эртең менен Кудай буйруса ойгоңуңуздарда мына комната күн тийип, жарык болуп, сиздерди ойготот мындай айтканда. Так. Мына килемдерден бери бардыгы бар экен. Мындай жатканда туугандар, кийим кечеңиздерди алып келесиздер, жашайсыздар. Эч жерин эч нерсе кылыштын кереги жок. Потолоктору деле натяжной гипсокартон сыяктуу болуп, коздолуп жасалган. Көп акчадан качып жөн эле натяжной болуп коет потолокторун. Мына детский шкаф экен бул. Ушул жерден соң экен. Балдардын өзүнчө мындай шкафы болот да. Так. Мына туугандар. Ичи кеңири сонун болду, кафеле. Бул жактан чыгабыз. Ажатканасы калды. Мына туугандар. Ажатканада отдельно раковина орнотулуптур. Бардыгы жакшы. Дагы эмне маалымат берейин туугандар? Бардыгын айттым окшойт. Аянты 75. Эми баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, ар бир квадрат метри $1000 бааланды. Ошондо $75,000 болот. Анан кеми бар. Айткан баасында эч ким сатпайт. Чалып, сүйлөшүп, содулашасыздар. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик. Колдон чарбаңыздар. Колдон келишинче маалымат бердим. Бардыгы жакшы.